Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги турмуш тиричилик коопсуздугу негиздери сабагыбызды баштап алалы. Бүгүнкү биздин сабактын тема газ шаймандары. Сабагыбыздын максаты газ шаймандары жөнүндө маалымат аласыңар, элестетүүңөр жана ойлооңор өнүгөт, коопсуздук эрежелерин сактоого тарбияланасыңар. Газды адамдар тамак аш жасоодо, үйдү жана сууну жылытканда колдонушат. Табигый газ адамдарга сезилбейт жана көрүнбөйт. Ал билинбей организмге кирип, кычкылдыкты айдап, муунуга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан үйдөгү биз колдонуп жүргөн газга башка жыты бар газды кошушат. Аны дароо сезсе болот. Бирок адам уктаганда аны сезбей калышы мүмкүн. Газ менен уулануу организмге өтө зыян. Ал баш мээнин жабыркашына, жүрөк ооруларына жана өлүмгө алып келет. Газды туура эмес пайдалануудан өрт чыгышы же жарылуу болушу мүмкүн. Ошондуктан газ шаймандарына өтө этияттык менен мамиле жасап, колдонгондо коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Эмесе балдар, коопсуздук эрежелери менен таанышып алалы. Алдыңарча газ шаймандарын колдонбогула. Эгер газдын жытын сезип калсаң, дароо чоңдорго билдир. Тезинен терезелерди ачып, бөлмөнү желдетүү зарыл. Газ жытын сезсең, ширеңке чакпа. Электр жарыгын күйгүзбө. Электр шаймандарын колдонбо. Жарылуу болушу мүмкүн. Күйүп жаткан газды кароосуз калтырууга болбойт. Бузулуп калган газ шаймандарын колдонууга мүмкүн эмес. Кийимдерди кургатуу үчүн газды колдонууга болбойт. Газдын жытын сезсең, дароо 104 номуруна чалып, газ кызматына билдир. Газ шаймандарын колдонууда биз эрежелер менен таанышып алдык, балдар. Эми суроолорго жооп бергиле. Төмөндөгү тамак жасап жатканда күйүп жаткан газды кароосуз калтырса эмне болушу мүмкүн? Эгерде үйдө газдын жытын сезип калсаңар, эмне кыласыңар? Жана кайсы номерге чаласыңар? Сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм, балдар. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.